Мугалим билим гана берген эмес, баланын жүрөгүнөн жол тапкан адам демекчи, ардактуу кесип ээси болгонума сыймыктанам. Мен Исмаилова Радмила Асанголовна, эмгек жолумду Тоң районуна караштуу Туура Суу 2 айылындагы Сагынтай мектебинен баштадым. Мугалимдик кесипти тандашым тагдырдын эмес, жүрөгүмдүн тандоосу болду. Бала кезимден билимге сугарган, ар бир окуучунун жан дүйнөсүн түшүнө билген мугалимдерге суктанчумун. Дал ошол суктануу мени мугалимдик жолго жетелеп, бүгүнкү күндө балдардын келечегине салым кошуп келе жаткан инсан катары калыптандырды. Мугалимдик кесип ар дайым изденүүнүн, туруктуулуктун, чыгармачылык шыкты, кызыгууну талап кылат. Коом өзгөрүп, информациялар көбөйүп жаткан учурда мугалимдин философиясы да өзгөрүш керек экенин турмуш көргөзүп жатат. Мугалимдин өзгөрүшү окуучунун өзгөрүшүнө алып келет. Анда окуучунун өзгөрүшү коомду өзгөртөт. Өз кесибин сүйгөн мугалим окуучуларды жадатма окутуу менен гана тажатпастан, татыктуу билим жана тарбия берүүгө милдеттүү деп эсептейм. Ар бир сабагымды пландап даярданууда, эртеңки сабак же иш-чаранын үстүндө тынымсыз айлануу менен жыйынтык чыгара билем. Сабак учурунда ар бир баланын жылдызы өзгөчө жаркырап, мени карап күтүп турса, демек мугалим аларга күч жумшоо керек. Окуучунун тепкичтен тепкичке өтүүсүнө түрткү берүүчү бирден бир күч бул мугалим. Менин негизги ой толгоом окуучунун жүрөгүнөн мага болгон чексиз ишенимди табуу, көрүү, издөө. Анткени башталгыч класстагы ар бир бала таза ак барак. Ал баракка билим менен кошо ишеним, тарбия, адамгерчилик баалуулуктарын жазуу мугалимдин эң чоң жоопкерчилиги деп билем. 15 жылдык эмгек жолумда ар бир сабакты өткөрүүдө инновациялык методикаларды изденүү менен ар кандай улуттук педагогикалык ыкмаларды колдонуп, жаш муундарга терең билим берүүгө умтулам. Декадаларда пландалган ачык сабактарды даярдап, азыркы талапка ылайык жана инновациялык технологиянын негизинде өтөм. Учур талабына ылайык STEM сабактарды, Сингапур методдорун колдонуп, 5E моделинин негизинде окуучуларды дүйнөгө аралашуу үчүн колдонмо билимдер, ийкемдүү көндүмдөр, сынчыл ой жүгүртүү жана санариптик сабаттуулукту ар бир сабагымда колдонуп келем. Өзүм дагы педагогикалык курстар, семинарларга катышып, кесиптик өсүүгө дайыма умтулуп келем. Бул жетишкендиктер үзүрлүү эмгектин жана туруктуу изденүүнүн натыйжасы. Ал эми мен үчүн эң чоң жетишкендик окуучуларымдын мен билем, мен жасай алам деген ишеним менен өсүшү. Сиздер көрүп жаткан сертификаттар жана ардак грамоталар менин эмгегимдин жыйынтыгы гана эмес, келечекте дагы да мыкты иштөөгө болгон дем күчүм. Мен үчүн эң негизгиси ар бир баланын жүрөгүнө жол табуу, аларды билимге кызыктыруу жана туура багыт берүү. Себеби бүгүнкү күндө окуучу эртеңки коомдун пайдубалы. Алдыдагы пландарым башталгыч билим берүүнүн сапатын дагы жакшыртуу, ар бир баланын дареметин ачкан, ой жүгүртүүсү өнүккөн, мекенин сүйгөн инсанды тарбиялоо. Ошондой эле мугалим катары өзүмдү үзгүлтүксүз өнүктүрүп, заман талабына шайкеш иштөөнү улантам. Башталгыч класстын мугалими баланын билим жолундагы алгачкы жана маанилүү кадам. Ошол кадам бекем, ишенимдүү болушу үчүн кызмат кылуу менин башкы максатым. 12 жылдыктын окуучулары дагы деле оюнга муктаж болгондуктан, сабактарымда мээ чабуулуу оюн аркылуу түшүндүрүп, топторго бөлүү, иштөө ыкмаларын колдоном. Видео сүрөттөр балдардын сабакты кабыл алышын жакшыртат. Ошондой эле жасалма интеллекти мүмкүнчүлүктөрүн да үйрөнүп, сабактарымда колдонуудамын. Себеби заманбап ыкмалар балдардын билимге кызыгуусун арттырып, өз алдынча ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт, сабакка активдүү катышууну жогорулатат. Азыркы заманбап коомдо мындай программалар мугалимдерге абдан керек. Кесиптешиң жакшы болсо, жумушуң жеңилдейт. Тажрыйбалуу эжекелерден кеңеш алып, ыкмаларды бөлүшүп, бири-бирибизге колдоо көрсөтүп турабыз. Жыл мугалими конкурска катышуу мен үчүн чоң сыймык жана жаңы мүмкүнчүлүк. Бул сынак аркылуу өз тажрыйбам менен бөлүшүп, кесиптештеримден да үйрөнүүгө аракет кылам. Менин бүтүрүүчүлөрүм мугалимдик жолумдагы сыймыгым жана жетишкендигим.